Gana dua kılsam da teskерисинен болуп атат. Анда тескерisi оңгоран болуп калат. Эгерде кыз сурай берсең, уул берсең да уул сурасаң кыз берет экен сеники. Сен ошондой кыл. Дуаң тетери кабыл боло турган болсо. Кара, кандай гана дегени бул толук деген сөз да. Кандай гана дуа кылсам да тескерисинен болуп атат дейт. Ынтымак сурасам ызычуу, ден соолук сурасам оору, кененчилик сурасам тартышчылык, дуа кылгандан коруп калдым. Тескерисин кылсаң, оң келип калат бардыгы. Мындай тууганым, тамаша. Дуанын кабыл болушу 3 түр менен билинет. Биринчиси, сен сурайсың да Кудайдан. Сураганың өзүн берет. Кымыз сурадың, кымыз берди. Башка бирөө кымыз сурады, ага суу берди. Анткени кымыз берсе ичип алса давление көтөрүп өлүп калат болчу. Бул ага суу жакшы. Ошого ага өзүнө жакканын билбейт дагы, жакканын Кудайын билет да. Сен кымыз сурадың, өзүнчө кымыз жыргайын дедиң, жок сен суудан жыргайсың деп буга жанагы жумгалдан чыккан суудан берди. Отетиги эмелеген суудан берди. Бирөө кымыз сурады, ага кымыз дагы суу дагы берген жок. Кыяматта буга Кавсар сактап койду Кудай Таалам. Ошон үчүн дуа кылганда дуам кабыл болду дебеш керек. Дароо кабыл болот. Ордуна башканы берет, же сактап коет кыямат. Анткени ошол сен үчүн жакшыраак болот деген сөз да. Сен бардык көбүп калгансың болгону, кымызың да сууң деле турат. Сен кыяматта Кавсар көрө муктажсың. Демек ошондой берет. Айтор, дуа эч качан жанагыдай эмеде калбайт. Дуа эч качан эмнеде калбай турмайт.